көңүлүм тартпайт, эч нерсе кылгым келбейт. Ал аябай жан дүйнө ооруп аткан кезде жумуш жасагысы келбейт, үй жыйнагысы келбей калат, балким тиш жугусу келбей калат, кийимин алмаштыргысы да келбей калат. Ушундай абалга эгер айымдар түшүп аткан болсо, анда ал депрессия абал. Бирөө жазап берүүнү каалайт, кичинекей бала сыяктуу. Мен үчүн сен милдеттүүсүң деген нерсени жакшы билишет да. Саламатсыздарбы, биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Биз сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга ар дайымкыдай кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто менин кызыктуу маектешим Асия Шербекова, психолог жана гимнастика тренери. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Асия. Бүгүн дагы сиз менен ар дайымкыдай жакшы темаларда кеп баштайбыз. Бүгүнкү темабыз эч нерсеге көңүлүм тартпайт, эч нерсе кылгым келбейт, эмне кылсам болот деген үйдө отурган айымдарга арналат. Эгер ушундай абалда болуп турсаңыз, анда бул сизге сөзсүз түрдө жардам берет деген үмүттөбүз. Аялдар эмне үчүн бул абалга туш келип калышат? Өзүн жоготкон абал дейбизби, өзүн таппай жаткан учуру дейбизби? Эч нерсе кылгысы келбейт, жашоо деле кызыксыз, мындан ары эмне кылам деген башындагы толгон топой суроолоруна кандай жооп тапса болот? Аны депрессияда деп айтсак болот. Эгерде адам эч нерсе кылгысы келбесе, мисалы жуунгусу да келбесе, жуунгусу да келбей, таптакыр да, аны чөйрөсү да түшүнүп калат андай учурда. Ал аябай жан дүйнө ооруп аткан кезде жумуш жасагысы келбейт, үй жыйнагысы келбей калат, балким тиш жугусу келбей калат, кийимин алмаштыргысы да келбей калат. Ушундай абалга эгер айымдар түшүп аткан болсо, анда ал депрессия абал. Ал деген депрессия. Мындай айтканда, психологиялык оору өтүшүп баратат деген сөз да. Өтүшүп баратат деген сөз. Анын аягы өлүмгө чейин барышы мүмкүн. Бул эми биринчи тарабы. Экинчи тарабы, кээ бир айымдар просто эле жөн эле эч нерсе жасабай, жеп ичип эле, жаныбар сыяктуу эле жашагысы келсе да, эч нерсе кылгысы келбейт. Аны эч нерсени ойлобойт да. Анда дагы ким ошентет? Просто өздөрүнө кайра суроо берүү керек да. Ким ошондой абалда болот? Ким деп. Просто ал ойногусу келет, тамак жегенди билет. Просто башка нерсени каалабайт да. Бизнес иштөөнү каалабайт. Акча табуу же болбосо бир нерсеге мындай алектенүү, бир жумуш жасоо деген андай таптакыр жок. Жасаса дагы бир айласыздан же болбосо ишенгендери бар десек, кайра эле кичинекей бала. Кичинекей балдар кылгысы келбейт. Себеби алар кичинекей. Жетиле элек деген сөз да. Көбүнчө андай учурга кимдер түшөт десек, баягы эле жетилбеген айымдар. Эгерде муктаждар толук канааттандырылган болсо, баардык тараптан жетилген болсо, анда тарапка адамдар эч качан түшпөйт. Дайым аракетте болот да. Өзүн адам катары тааныган, ким экенин билет, эмнеге кызыгат билет, кызыккан нерсеси менен алектенет, жана коомду ойлой алат. Бул эми жетилген, чоңойгон адам. Бирок кээ бир аялдар айтышат го, мен кызыккан нерсем жок, эмне кызыкканымды билбейм. Ал кичинекей балдар кызыккан нерсеси жок. Ал эмне үчүн баардык мамлекеттерде адам 12 жашта, 10-12 жаштарда уклондорго бөлүшөт. Өзү эмнеге кызыгат, анан ошол тарап менен өөрчүтөт да. Мисалы, бизде деле Кыргызстанда деле бар да. 4-класска чейин жөнөкөй окушат гимназияларда. Анан 4-класстан кийин экзамен тапшыртат да. Кайсыл тарапка жөндөмү бар болсо, ошол тарап менен кетет. Мисалы, математика жөндөмү барлар математика уклонунда окушат. Балким тил үйрөнүүгө жөндөмү барлар тилдерге кетишет. Ошол негизи эгерде 12 жаштан өткөн болсо, ал өзүн табат. Баардык адам өзүнүн кызыккан тарабын билет. Ал 12 жашка жете элек болсо, анда алар өздөрүн таппайт, тааныбайт, ким экенин билбейт, эмнеге кызыгат жөндөмүн билбейт. Ал 12 жашка чыга элек деген сөз да. Чыккан адамдар, алар андан ары кеткен деген сөз, өнүгүп кетишти. Баардык адам аны ал абалдан чыгарга мүмкүн. Мисалы кандай чыгуусун? Баардык адам чыга алат. Просто өздөрү менен иштөө менен. Азыр эми биз кыска учурда сен ордуңан турушуң керек, давай башта деп койсоң, эч ким баштай албайт. Эмне үчүн азыркы сабактардан 95%, 80%, 90%
адамдар результат албайт. Баягы эле результат алгандар 5-10% болуусу мүмкүн. 5% мисалы результат алышат, калгандар кайра эле сак деле көрө албай ондой болбойт экен деген сыяктуу эле кайра эле калып кала беришет да. Алар бирөө жасап берүүнү каалайт, кичинекей бала сыяктуу. Башка бирөөлөр алар үчүн кылып берүү керек, башка бирөө жасап берүү керек. Мен үчүн сен милдеттүүсүң деген нерсени жакшы билишет да. Мисалы жолдошуна, башкага, бирок өз милдеттерин билбеген кичинекей абалдагы адамдар, алар дайым жалкоо, дайым максатсыз, өнүкпөгөн абалда болот. Алар өздөрү күнөөлүү. Аларга эч ким азыр эми чоңоюшту го. Өздөрүн караса, так ушундай сыяктуу айымдар сыяктуу эле баласы барлар өнүгүп эле, окуп эле, илим алып өсүп атышат. Бир тараптан балким ал депрессиядан чыгарыш үчүн, же болбосо депрессияда болсо эгерде, же болбосо кичинекей бала болсо, андан чыгаруу үчүн балким жубайы жолдошу эгер нормада болсо, же болбосо кайненеси, же ошол үйдө чөйрөдөгүлөр эгер нормада болсо, анда жардам берүү аркылуу дагы ал этаптан көтөрүлсө, өскөнгө мүмкүн. Ошол өсүүгө мүмкүн. Балким башка чөйрөсүнүн жардамы керек. Балким алар дагы ал үчүн интеллектуалдык тараптан өскөн адамдар болуш керек. Анан өздөрүнө окшогон болсо, анда алар ошол абалда жүрүп эле бири-бирин өлтүрөт. Кыскасы, аялы жеп отуруп күйөөсүн эрте жоготуусу мүмкүн. Же болбосо өзү балдары менен кырылып, кайын журту менен кырылып, жашоонун же бактылуулугун таппай, жашоонун маңын таппай, өзүнө алектенер нерсеси жок, бул дүйнөдө бар же жок экени белгисиз, ушундай эле жашоодо өтүп кетет да. Анын аркасынан кыскасы из калтырууда дайым көйгөй да. Аны биз эч нерсе менен эстей албайбыз. Түшүнүктүү. Анан чындап эле өзүм сиздин оюңузга кошулам. Курстарда канча алып окуганы менен окубай таштап коюшат. Бирок акча деле беришет. Эртең окуйм, мына окуйм дейт, курс бүтүп калган болот. Бул ошондо эмнеге десең, үй тиричиликтен бошогонум жок, тигиден бошогонум жок. Бир нерсени баштайт, бирок аягына чыга албайт да. Кичинекей балдар. Баардык кичинекей баланы карасаңыздар, алар моунча эмоция менен баштайт да, бирок аягына чыкпайт да. Игрушка алса дагы ойнойм деп алат да. Бир аз ойнойт таштап, кызыгы жок таштайт да. Ошондой сыяктуу эле аягына чейин чыга албайт да, результат көрсөтө албайт. Ал эми аягына чыккандар, алар чоң кишилер. Алар аягына чейин чыгып ошол нерсени аткарат да, чоңойгон адам. Ал мугалимди кабыл алып, ошондон ары иштей алат да. Ал эми кичинекей балдар кайра эле баштап эле кайра таштап кое берет да. Мен өз жашоомду өзгөрткүм келет, чоңойгум келет деген айымга бир-эки кеңеш айтып кете аласызбы? Өнүккүм келет, чоңойгум келет деген адамдарга эч ким сиздерди, андай өнүгүп өскүсү келген айымдарга эч ким сиздерге жардам бере албайт. Эч ким сиздерди өстүрбөйт. Себеби сиздер чоңойгон, жетилген айымдарсыздар. Сиздер деген өзүңүздөр колго алуу менен жана билим менен, только окуу менен. Андан башка проработка кылыш керек. Аны кечиришиң керек, муну кечиришиң керек деген сыяктуу чукулагандарга мен эч качан кошулбайм. Сиздер деген өсүш үчүн, өнүгүү үчүн бир гана билим алуу. Мисалы, канча сиздер сабак алсаңыздар дагы, эгерде мугалимдин айткан китептерин окубасаңыздар, же болбосо өзүңүздөр андан ары өсүп билим алуу менен, китеп окуу менен кетпей турган болсоңуздар, кайра эле мурдакы абалга түшө бересиздер. Мурдакы абалга түшпөй чоңоюп кетүүнүн эң жакшы жолу биринчи Аллах Таала окугула деп Куран аятын түшүрдүбү. Демек, ал окуу менен, билим алуу менен гана болот. Только окуу, билим алуу, аракет кылуу. Менимче жакшы кеңештер болуп өттү айымдар үчүн. Бул кеңештер албетте бирин колдосоңуз дагы буюрса жакшы жыйынтыктар болот деген ишеничтебиз. Сизге дагы ар дайымкыдай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.